Жанынан артык көргөн досунан ажыраганда. Пайгамбарыбыздын акыркы кутбасында. Ааламга мээрим катары жөнөтүлгөн сүйүктүү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам акыркы күндөрү болчу. Күндөн күнгө күч алган оорусуна карабай, жамаатына намаз окутканы мечитке келди. Негизи кеселине байланыштуу Азирети Абу Бакырды имамдык кылганга бекиткен. Алла элчисинин келгенин байкаган Азирети Абу Бакыр артка жылмак болду. Бирок пайгамбарыбыз ага ордуңан жылба дегендей белги берип, өзү анын катарына турду. Ошону менен Азирети Абу Бакыр пайгамбарыбызга, жамаат болсо Азирети Абу Бакырга уюп намаз окуду. Намаздан кийин пайгамбарыбызды жөлөп таяп минбарга алып барышты. Алы кетип, араң эле басып жүргөн Алланын сүйүктүү элчиси минбардын биринчи тепкичине кыңайды. Үстүндө желбегей жамынган кенен чапаны, башында өңү өчүп бараткан боз селдеси бар эле. Шалдырап турган жаны үнүн бийик чыгарып сүйлөй алган жок. Сахабаларына жакын отурууларын айткан соң, Аллага мактоолор айтып кутбасын баштады. Алла Таала пендесине бул дүйнөнүн жашоосу, бул дүйнөнүн ырыскысы менен өзүнүн жанындагы акырет жашоосун жана түбөлүк бакыттын бирөөсүн тандоо мүмкүнчүлүгүн берди. Пенде Алланын жанындагыларды тандады. Пайгамбардын бул сөзүн укканда Азирети Абу Бакыр буркурап ыйлап жиберди. О Абу Бакыр, ыйлабагын, достукта болсун, мал-мүлктөгү кайрымдуулукта болсун, мага эң жакыны Абу Бакыр болду. Үммөтүмдүн арасынан бирөөсүн дос кылып ал десе, шек күмөнсүз Абу Бакырды дос кылмакмын. Бирок дин бир туугандыгы жеке бир туугандыктан да жакшы. Мечитте Абу Бакырдын эшигинен башка баардык эшиктерди жаап койгула. Бул эшиктерди баарын менин буйругум менен жапкыла. О адамдар, Усама бин Зайдтын башчылыгына каршы чыкканыңарды уктум. Мындан мурун анын атасы Зайдтын башчылыгына да каршы чыккан элеңер. Аллага ант болсун, Зайд башчылыкта кандай татыктуу болсо, Зайд мага кандай сүйүктүү адамдардан болгон болсо, анын баласы Усама дагы атасынан кийин мага эң сүйүктүү кишилерден жана башчылык милдетине ылайыктуу. О адамдар, силерге ансар тууралуу кайырдуу болууңарды керээс кылам. Алар менин өзгөчө жамаатым жана купуя сырым. О адамдар, бүгүнкү күнү Мадинада күн өткөн сайын элдин саны өсүүдө. Ансарлар болсо тамактагы туздай азайып баратат. Силердин араңардан бирөө иштин башына өтүп, жакшылык же жамандык кыла алгандай мүмкүнчүлүккө ээ болсо, ансарлардын жакшыларын, жакшылыктарын кабыл алсын, кемчилиги болгондорун кемчиликтерин кечирсин. Сахабаларым, алгачкы мухажирлерге урмат сый көрсөтүүңөрдү керес кылам. Бардык мухажирлер бири-бирине жакшылык кылышсын. Бардык иш Алланын уруксаты жана буйругу менен жүзөгө ашат. Алланын уруксатына жана буйругуна каршы иш кылгандар акырында жеңилет. Алланы алдаганга аракет кылгандар өздөрү сөзсүз түрдө алданышат. О адамдар, пайгамбарыңардын бул дүйнөдөн көчүп кетерин ойлонуп, тынчсызданганыңарды уктум. Кайсыл пайгамбар өз үммөтүнүн арасында түбөлүк жашап калыптыр? Мен да силердин араңарда түбөлүк кала албайм. Билип алгыла, мен да жаратканга кайтам. Билип алгыла, силер дагы кайтасыңар. Биз жолукчу жер Каусар суусунун башы. Ал жерде мага жолуккусу келгендер колдорун, тилдерин күнөөдөн тыйсын. Пайгамбарыбызды акыркы сапарга узатуу. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бул жашоодогу акыркы күндөрү болду. Кирпигин ирмегенге да дарманы калбай калган кез. Жүзүнө муздак суу сепкенде гана көзүн ачып, араң-арам күрмөлгөн тили менен "Жамаат намаз окуду?" деп сурайт. Болгон суроосу ушул. Анан кайра эле эсинен танат. Жанында тургандар үйрүлө калып, кимдир бирөө суу сепкенде бир саам эсине келет дагы эле ошол суроону сурайт. Жамааты болсо зарыгып, көшөрүп күтүп отурат. Алардын көзү пайгамбарыбыздын эшигине кадалган. Ал качан ачылып, мечитке кайрадан нур төгүлөт деп жылбай отурушат. Чынында ал жердегилердин көбү улуу күндүн батып баратканын сезип турушкан. Бирок баары бир ишене албай, ишенгилери келбей отура беришти. Мына ушул учурда пайгамбарыбыз намазга имам болор дарманы жок экенин түшүнүп, Абу Бакырге айткыла имам болсун деди. Бир саам өзүнө келери менен мечитке баргысы келди. Бир жагынан абасы Азирети Аббаска, экинчи жагынан абасынын уулу, өзүнүн күйөө баласы Азирети Алиге сүйөнүп, буттарын араң шилтеп мечитке кирди.
Анын ар бир кыймылынан намаздын улуулугу, намаздын маанилүүлүгү, намаздын өзүнө тарткан соолбас кубаты байкалып турган. Ошентип өзүнөн кийин башчы, имам боло турган инсандын артына туруп, намазды отурган абалда окуду. Ал мечитке ушундай абалда 2 жолу гана келе алды. Алардын биринде намазга өзү имам болуп, Азирети Абу Бакыр анын үнүн кайталап, арттагыларга угуза айтып турду. Экинчисинде болсо Азирети Абу Бакырдын артында намаз окуду. Бул өзүнөн кийин келе турган имамга кылган ишараты эле. Ушуну менен пайгамбарыбыз хижраттын 11-жылы Рабиул Аввал айынын 12-синде дүйшөмбү күнү 632-жыл 8-июнь Шашке маалда тавхид келимесин айтып, улуу досума деп жаратуучусуна кайтты. Анын түбөлүк сапарга кеткенин уккан мусулмандар кайгыга чөктү. Алгач алар эмне кылаарын билбей дал болуп калышты. Бирок ал өлүм пайгамбарыбыз үчүн өлүм беле. Азирети Умар пайгамбарыбыз Муса алейхиссалам сыяктуу жаратуучусу менен жолугууга кеткенин, аны өлдү дегенди башын кыя чабаарын айтып булугуп турду. Азирети Абу Бакыр пайгамбарыбыз бир аз жакшы болуп калганын көрүп, кызынан кабар алууга кеткен. Алла элчисинин дүйнөдөн кайтканын угуп, дароо келди да чекесинен өөп туруп: "О Алланын элчиси, ата-энем сен үчүн курман болсун. Сенин өлүмүң да жашооңдой жакшы. Сенин өлүмүң менен пайгамбарлык да акыр аягына келип жетти. Абийириң, атак даңкың өтө жогору болгондуктан сенин өлүмүңө кайгырабыз. Бирок сен ыйлоодон да тазасың. О Мухаммед, жаратканыңдын мартабасында бизди унутпа, дайым эсиңде болсун" деди. Андан кийин сыртка чыгып, Азирети Умарды тынчтандырды. Чогулуп турган элге кайрылып: "О адамдар, Алла жалгыз. Андан башка Кудай жок. Мухаммед анын кулу жана элчиси. Алла Таала каш кайган акыйкат. Мухаммедке кулдук кылган бар болсо билип алсын, ал дүйнөдөн кайтты. Алла Таалага кулдук кылгандар болсо билип алсын, Алла тирүү, ал дайым болуучу жана түбөлүктүү зат. Силерге Алла Тааланын буйругун эстетейин. Мухаммед болгону бир пайгамбар гана. Андан мурун да пайгамбарлар өткөн. Анан эгер ал Мухаммед көз жумса же өлтүрүлсө, артыңарга капырлыкка кайтып кетесиңерби? Кимде ким артына кайтып кетсе, Алла Таалага бир да зыян жеткире албайт. Тескерисинче жалгыз өзүнө гана зыян келтирет. Алла болсо өз жолдорунан кайтпай, шүгүр кылуучу пенделерин мунасып амалына жараша сыйлайт. Алла Тааланын китебине, пайгамбардын сүннөтүнө баш ийип жашагандар туура жолду таба алышат. Аталган 2 нерсени бири-биринен бөлгөндөр туура жолдон адашат. Каргышка калган шайтан пайгамбарыбыздын о дүйнөгө кеткенинен пайдаланып, силерди туура жолдон адаштырбасын, алдабасын, диниңерден адашпагыла, шайтандын айла амалдарына жол бербегиле. Азирети Абу Бакыр жамаатка жакшы сөздөрүн айтып жооткондон кийин пайгамбарыбыздын денесин жерге берүү иштени менен алектене баштады. Халифалыгы Хижрия 11-13 632-634 жылдар. Курандагы ишараттар. Өзүң бизди туура жолго баштагын. Ошол сенин каарыңа калбагандар жана адашпагандарга өзүң тартуулаган жол эле. Ким Аллага жана анын элчисине баш ийсе, анда алар Алла өз мээримдүүлүгүн көргөзгөн пайгамбарлар, ишенгендер, шейит болгондор менен бирге болушат. Алар эң сонун шериктер. О момундар, силерден кимде ким дининен чыкса, алардын ордуна Алла жакшы көргөн, алар да Алланы жакшы көргөн коомду жаратат. Алар момундарга жумшак, капырларга катуу болушат. Алла жолунда согушуп, жемелөөчүлөрдүн жемесине калуудан коркушпайт. Бул Алланын жакшылыгы, аны өзү каалаганына берет. Алла кеңпейил билүүчү. Силер ага Мухаммедке жардам бересиңер деле. Аны капырлар Меккеден чыгарып, үңкүрдө экөөнүн бири болгон убакта да ага Алла жардам берген. Ошол кезде жолдошуңа Абу Бакырге кайгырба, чындыгында Алла биз менен бирге деп айтты. Алла ага өз бейпилдигин түшүрүп, силер көрө албаган аскерлер менен кубаттады. Ошентип капырлардын сөзүн төмөн кылды. Капырлардын шагын сындырып, шерменде кылды. Алланын сөзү жогору, Алла мартабалуу, даанышман. Эгер Алла сени мунафыктар тобуна кайра кайтарып,
согуштан журтуңа кайтып келген кезде алып барса, сенден согушка катышууга уруксаат сурашса, эми эч качан мени менен бирге чыкпайсыңар да, мени менен бирге душманга каршы согушпайсыңар. Анткени силер алгачкы ирет ордуңарда олтурууну жакшы көргөнсүңөр. Мына эми артта калуучулар менен бирге олтура бергиле деп айткан. Жер которгондордон мухажирлер, ансарлардан Мадиналык алгачкы мусулмандар, алгач ыйман келтиргендер жана жакшы иштерде аларды ээрчигендерден Алла ыраазы болду. Алар да Алладан ыраазы болушту. Ошондуктан Алла алар үчүн ичинде түбөлүккө кала турган, алдыларынан дарыялар агып туруучу бейиштерди даярдап койгон. Бул бейишке кирүүгө татыктуу болуу эң чоң ийгилик, эң чоң жыргал, улуу ийгилик. Алла силердин араңардан ыйман келтирип, жакшы иштерди жасагандарга өздөрүнөн мурунку элдердин орун басар кылгандай эле жер жүзүндө силерди да өзүнө орун басар кылууну убада кылды. Ошентип, алар үчүн Алла өзү ыраазы болгон динин бекем орнотуп, аларга коркунучтан кийин бейпилдикти алмаштырып берди. Кооптуу мезгилдин артынан бейпил заман келди. Анткени алар мага сыйынышат, мага эч кимди жана эч нерсени шерик кылышпайт. Ким мына ушундан кийин Аллага каршы чыкса, капырлык кылса, мына ушулар бузукулар. Үйлөрүндө калып калган чөлдүктөргө, көчмөндөргө мындай дейин: жакында силер чоң күчкө ээ болгон эл менен согушууга чакырыласыңар. Силер алар менен согушасыңар же алар исламды кабыл алышат. Эгер силер Аллага баш ийсеңер, ал силерге сыйлыктарды берет. А эгер мурункудай эле баш тартсаңар, анда ал силерди оорутуучу азап менен азаптайт. Жана да кедейлерге, жер которгондорго, мухажирлерге алар Алланын ырайымын жана ыраазычылыгын издешет. Өз жерлеринен, малы мүлкүнөн ажыраган жана алар Алланын дини үчүн күрөш жүргүзүшүп, Алла менен анын элчисине жардамдашышат. Мына ушулар чынчылдар. Андан тозоктон таква гана оолак болот. Ал таква берешендик менен мал мүлкүн сарптап тазаланат. Тек гана тиги өз байлыгынан бийик даражалуу эгесинин ыраазычылыгын талап кылат. Жакында да ал ыраазы болот бейиштеги сыйлыктарга. Чындыкты алып келген жана аны тастыктаган адамдар мына ушулар такыбаалар. Силерге берилгендердин баары бул дүйнөнүн жыргалы, а Алланын алдындагылар, бейиш жана андагы эсепсиз жыргалдар ыйман келтирип, эгесине тобокел кылгандар үчүн эң мыкты жана туруктуу. Бейиштин жыргалдары түбөлүк жана кемтиксиз. Алар оор күнөөлөрдөн, бузукулуктардан чегингендер жана ачуусу келгенде кечиргендер, эгесине жооп бергендер, намаз окугандар, өздөрүнүн ишин өз ара кеңешип чечкендер жана алар биз бергендерден сарптагандар. Аларга зулумдук жетсе, жеңишке ээ болушат. Хадистеги ишараттар. Азирети Сыддык тууралуу түш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу жамааттан: "Силердин араңардан түш көргөндөр барбы?" деп сурады. Ошондо сахабалардын арасынан бирөө чыгып: "Мен көрдүм. Асмандан тараза түштү. Биринчи сиз менен Абу Бакыр тартылды. Сиз оор болдуңуз. Андан кийин Абу Бакыр менен Умар тартылды. Абу Бакыр оор болду. Андан кийин Умар менен Осмон тартылды эле. Умар оор болду. Андан кийин тараза кайра асманга көтөрүлүп кетти" деди. Бул түштөн таасирленген пайгамбарыбыз: "Менден кийин белгилүү бир убакытка чейин халифалык болот. Андан кийин Алла Таала каалаган пендесине падышалык берет" деп айтты. Үммөттүн дарты. Азирети Абу Бакырдын төмөнкү сөзүн угуп туруп, халифа болууну эч ойлонбогонун көрө алабыз. О адамдар, Аллага ант болсун, халифа болууну эч ойлогон эмесмин. Мындайды каалабаганым үчүн жашыруум болсун, ачык болсун, Алла Тааладан сураган да эмесмин. Бирок пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайткандан кийин бузукулук, ызычуу чыгып кетүүсүнөн корктум. Башчылыкта жыргаган жерим да жок. Негизинен күчүм жетпеген ишке да киришип алдым жана Алланын жардамынан башка таянаар эч нерсем жок. О адамдар, Сакифа күнү Абу Убайданын же Умардын халифа болуусун мен болсо аларга орун басар болууну абдан каалаган болчумун. Мен башкаруу ишин силерге тапшырайын. Өзүңөр каалаган кишини халифа тандап алгыла. Мен болсо силердин катарыңардагы адам болоюн. Алла Таала үчүн айткыла, араңарда мага кылган биятынан улам кайгырган, арман кылган бирөө барбы?
Бул сөздөрдү айтылып жатканда Азирети Али бин Абу Талиб колуна кылычын кармап туруп жанына келет да бир бутун минбардын тепкичине коюп туруп мындай дейт: Аллага ант болсун, милдетиңди ташташыңды да токтотушуңду да каалабайбыз. Пайгамбарыбыз сени алдыга чыгарганда эле сени ким артка тарта алат? Алла Таала Абу Бакырды каалайт. Пайгамбарыбыз ооруп жатканда мага: атаң менен бир тууганыңды чакырып келчи, бир нерсе жаздырайын, бирөөлөр бул ишти каалап мен татыктуураакмын деп чыгабы деп кооптонуп турам. Алла Таала дагы, момундар дагы Абу Бакырдан башканы кабыл албайт деп буйрду, деп эскерет Азирети Айша радиаллаху анха. Намазды Абу Бакыр окутсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям катуу ооруп аткан учуру бир маалда ал: жамаат намаз окудубу деп сурады. Жок, о Алланын элчиси, сизди күтүп жатышат деп жооп кайтарды жанындагылар. Мага бир чөөгүн суу бергилечи деди Алланын элчиси. Эптеп жуунуп ордунан турганга аракет кылды. Бирок ушунчалык алсырап тургандыктан өзүн жоготуп койду. Бир аздан кийин өзүнө келип дагы сурады: жамаат намаз окудубу? Жок, алар сизди күтүп жатышат. Ошол кезде жамаат мечитте куптан намазын окуу үчүн пайгамбарын күтүп турган. Өзү тура албасын билген Алла элчиси намаз окутуу үчүн Азирети Абу Бакырга кабар жолдоду. Кабарчы Азирети Абу Бакырга барып: пайгамбар сизди жамаатка намаз окутсун дейт, деди. Анда Азирети Абу Бакыр: Умар, намазды сен окут деп Умарды карады. Жок, буга сен ылайыктуусуң, деди Азирети Умар. Ошону менен ал күндөрү Абу Бакыр жамаатка намаз окутуп турду. Бир жолу пайгамбарыбыз өзүн бир аз жакшы сезип калганда эки кишиге жөлөнүп Аббас менен Али түшкү намазга мечитке келди. Намазды Азирети Абу Бакыр окутуп жаткан болчу. Ал пайгамбарыбыздын келгенин байкап, акырын катарга кошулганга аракет кылды. Бирок пайгамбарыбыз колун жаңсап, ордунда туруусун билдирди да жанындагыларга: мени аны жанына алып баргыла деди. Алар пайгамбарыбызды Абу Бакырдын жалына алып барып отургузушту. Эми Азирети Абу Бакыр пайгамбарыбызга уюп намаз окуй баштады. Жамаат болсо Азирети Абу Бакырга уюп намаз окуду. Бул кездерде пайгамбарыбыз намазын олтуруп окуп калган болчу. Азирети Абу Бакырдын артында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акыркы күнүндө Азирети Абу Бакырдын артында туруп багымдат намазын окуган. Пайгамбарыбыздын үңкүрдөгү кабырдагы досу болгон Азирети Сыддык анын ордуна 3,5 күн бейшемби күнү куптан намазынан баштап дүйшөмбүнүн багымдат намазына чейин 17 маал мусулмандарга имам болуп намаз окуткан. Алгачкы окуткан намазы куптан намазы болчу. Ага чейин пайгамбарыбыз ооруй элек кезде Кубалык Амр бин Ауф уулдарынын арасында келишпестик пайда болуп, чоң чатакка айланып баратты. Пайгамбарыбыз муну угаары менен бир канча сахабасын алып Кубага аттанды. Ошону менен арадан бир канча саат өтүп, асыр намазын убагы кирип келди. Жамаат болсо пайгамбарыбызды күтүп намаз окубай отурду. Азирети Билал Азирети Абу Бакырга имандыкка өтүп намаз өтүүсүн өтүндү. Ошентип намазга турушканда сыпайылыктын өрнөгү болгон пайгамбарыбыз жамаатка жетишип биринчи сапка туруп калды. Анын келгенин илгертпей байкаган Азирети Абу Бакыр дароо артка сапка жылып, улуу имам имамдыкка өттү. Буларга баш ийгиле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акыркы күндөрдөгү араңарда канча убакыт жашарымды билбейм, Азирети Абу Бакыр менен Умарды эске алып, менден кийин келе турган ушул эки кишиге баш ийгиле, Аммардын убагында болгондорго бекем байлангыла жана Ибн Масуддун айткандарына ишенгиле деген сөзү менен кийин бул милдетти мойнуна алып, толук кандуу аткара турган эки халифага баш ийгиле деген маанини билдирген. Туура жолдун булагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Азирети Сыддык менен Азирети Фаруктун радиаллаху анхума халифалыгын мындай билдирген. Бир түш көрдүм. Түшүмдө көлмөнүн башында суу берип жатыптырмын. Аңгыча Абу Бакыр мага жардам бергени келди. Кесени колуман алып, эки кесе суу сүздү. Ал сүзүп жатканда бир аз алсыздык кылды. Алла ага ырайым кылсын. Андан кийин Умар бин Хаттаб келип, андан кесени алды. Сууну андай күчтүү сүзгөн эч кимди көргөн эмесмин. Анан элге карады. Көлмө толуп турду. Имам Шафи рахматуллаху алейхи бул тууралуу пайгамбардын түштөрү вахий болот. Пайгамбарыбыздын суу сүзүп жатканда бир аз алсыздык кылды дегени Абу Бакырдын кыска өмүрүн жана динден баш тарткандарга каршы күрөштөрдөн улам кеңири аймактарга барып жеңишке жете албагандыгын билдирет. Ал эми Умар болсо Абу Бакырдан кийин бир канча жыл жашап, анын убагында көптөгөн жеңиштер жүзөгө ашырылган башчыбыз. Азирети Али мындай эскерет.
Пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайткандан кийин эмне кылалы деп сүйлөшүп баштады. Алла элчиси Абу Бакрды намазда бизге имам кылбады беле дедик да, пайгамбарыбыз дүйнөлүк жашообуз үчүн алдыга чыгарган кишини биз дагы алдыга чыгаралы деп Абу Бакрды тандадык. Мындан сырткары Азирети Абу Бакрдын халифалыгына ишарат кылган төмөнкүдөй хадистер да бар. Куранды эң сонун окуган киши намаз окутсун. Эгер Куран окууда тең болушса, сүннөттү эң жакшы билген окутсун. Эгер сүннөттү билүүдө да тең болушса, жаш курагы эң улуусу окутсун. Эгер жаш курагы да тең болсо, исламды мурун кабыл алганы окутсун. Ибн Касир бул хадис тууралуу эскерип отуруп, хадисте белгиленген баардык өзгөчөлүктөр Азирети Абу Бакрде бар болчу деген. О Али, мен Алладан халифалык маселесинде сени алдыга өткөрүүсүн сурандым, бирок Алла кабыл албады. Абу Бакрды каалады. Абу Бакрдын алдына ким өтө алат? Азирети Абдуллах бин Масуд мындай эскерет. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайткандан кийин ансарлар бизден бир башчы, силерден бир башчы болсун деди. Ошондо Азирети Умар: "О ансарлар, силер пайгамбарыбыздын имамдыкка Абу Бакрды тандаганын билбейсиңерби? Араңардан ким чыгып, чын көңүлдөн Абу Бакрдын алдына өтүүнү каалайт?" дейт. Муну уккан ансарлар Абу Бакрдын алдынан өтүүдөн Алла сактасын деп мойнуна алышты. Абу Бакрга кайрыл. Азирети Жубайр бин Мутим айтат: Ансарлардан бир аял пайгамбарыбызга келип жардам берүүсүн суранды. Жанында бере турган эч нерсеси болбогондуктан аялга башка учурда келүүсүн айтты. Ошондо тиги аял: "Макул, бирок кайра келгенде сени таба албай калсамчы?" деп сурады. Пайгамбарыбыз: "Эгер мени таба албай калсаң, Абу Бакрга кайрыл" деди. Ибн Хажар Аскалани бул хадисти мындай чечмелеген. Пайгамбарыбыздын бул сөзү өзүнөн кийин халифалыкты өткөрүп алчу киши үчүн айтылган. Ошол эле алда Азирети Али менен Азирети Аббас халифа болушу керек эле деген көз караштагы шииттерге да жооп бар. Узун сөздүн кыскасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эч кимге менден кийин ордума баландай киши өтсүн деп айткан эмес. Бирок намазга чыга албай калган учурларда Абу Бакрга айткыла, намаз окутсун деп айтканы Азирети Умардын имамдыкка өткөнүн укканда муну кабыл албашы, мечитке карай ачылган бардык калгаларды жапкыла, бир гана Абу Бакрдын эшиги ачык калсын деп айтуусу өзүнөн кийин Азирети Абу Бакрдын халифа болушун ишараттап турган. Бул тууралуу бир күнү Азирети Али мындай деп айтканы бар: Абу Бакр адамдардын эң аалымы жана Алла Тааладан эң көп корккону эле. Пайгамбарыбыздан кийин бул үммөттүн эң кайырдуусу шек күмөнсүз Абу Бакр жана Умар. Алла элчиси Абу Бакрды жамаатка намаз окутуу үчүн алдыга алып чыкканда мен да бар элем. Ден соолугум да жакшы болчу. Эгер Алла элчиси мени алдыга алып чыккысы келсе, ошондо алып чыкмак. Демек, Алла жана Алланын элчиси динибиз үчүн бизге ылайык көргөн кишиге, Абу Бакрга биз дагы ыраазы болдук. Азирети Алинин Абу Суфьянга бул халифалыкка биз Абу Бакрды татыктуу деп ойлойбуз дегени да бар. Жогоруда белгиленгендей, Азирети Абу Бакрдын халифа болушу жөн жерден болгон эмес. Анын пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям эң жакын киши болгону, сүйүктүү элчинин өзүнөн кийин имамдыкка сунуштагандыгы жана башка ишарат белгилер анын халифа болоорун алдын ала ырастап турган. Халифа болушу. Хижрия 11-жылы Рабиул Аввал айынын 12-си, дүйшөмбү күнү. Ансар мусулмандары Бану Саид деген жерге халифа тандоо үчүн топтолушканын Мугира бин Шубадан угуп калган Азирети Умар, Азирети Абу Бакр менен Азирети Абу Убайда бин Жаррахты жанына алып жетип барат. Бул убакта ансарлар Хазрач уруусунун башчысы Саад бин Убаданы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям ордуна халифа кылып дайындоо үчүн кеңешме өткөрүп жатышкан. Бул кеңешмеге Азирети Абу Бакр, Азирети Умар, Азирети Абу Убайда жана көптөгөн мухажир сахабалар радиаллаху анхум катышат. Азирети Умар туруп сүйлөйүн дегенде Азирети Абу Бакр уруксат бербей өзү ордунан турат. Мындан кийинкисин Азирети Умардын айтуусу боюнча уксак. Абу Бакр сөзүн баштады. Анын айткан кеби мен айтайын дегендерден да жакшы жана жагымдуу болчу. Аллага ант болсун, анын ар бир сөзү жүрөгүмө ушунчалык жагып жатты. Мен айтайын деген нерселерди эң сонун жеткирди. Мен эч сөз айта албай калдым. Абу Бакр: О ансарлар, жакшы сапаттардын кандайынан сөз кылсаңар да, чындыгында силер ошол сапаттарга ээсиңер. Бирок башкаруу иши Курайшка таандык. О Саад, пайгамбарыбыз бир жолу
башкаруу Курайштыкы. Жакшылар алардын арасындагы жакшыларга кошулат жана жамандар алардын арасындагы жамандарга кошулат деп айтканын сен жакшы билесиң го, деди. Ошондо Саад бин Убада: туура айтасың, биз орун басар, силер башчысыңар, деп мойнуна алды. Андан кийин Абу Бакр: менин оюмча, ушул эки кишинин бирөөсүн башчылыкка тандап алганыңар оң, деп мени менен Абу Убайда бин Аль-Жаррахтын колун кармады. Абу Бакрдын бир гана ушул кылыгы менин көңүлүмө жакпады. Арасында Абу Бакр бар топко башчы болгондон көрө башымдын кыя чабылышын каалар элем. Абу Бакр сүйлөп бүткөндөн кийин Ансардан Хубаб бин Мунзир сөз алып: мен ортобуздагы маселени чече турган бир сунуш айтайын. Бизден бир башчы, силерден бир башчы болсун, деди. Ошондо карама каршылык андан да күчөп кетти. Туш-туштан күрүү сөздөр чыга баштады. Мен чуу чыгып кетишинен коркуп, ордумдан турдум да: о ансарлар, пайгамбарыбыз бизге намазда имам дайынданганын кантип билбейсиңер? Ошону билип туруп кайсы бириңер абийириңер чыдап Абу Бакрдын алдына өтө аласыңар, дедим. Ансарлар Абу Бакрды артка калтыруудан Алла сактасын деп жиберишти эле. Абу Бакр кайрылып: колуңду берчи, Абу Бакр, дедим. Колун берди. Эң биринчи мен бият кылдым. Андан кийин мухажирлер, анан ансарлар бият кылышты. Ансарлардан биринчи болуп бият кылган киши Азирети Саад бин Убаданын агасынын баласы Азирети Башир бин Саад бин Салаба Аль-Хазражи болгон. Ансарлар Хазрач уруусунун башчысы Азирети Саад бин Убаданы төшөктө ооруп жаткан жеринен алып келип халифа кылып алууну каалашкан. Мухажирлер болсо Азирети Абу Бакрды же Азирети Умарды же болбосо Азирети Абу Убайданы сунушташкан. Азирети Саад бин Убада Сакиф деген жерде Азирети Абу Бакрга бият кылгандардын арасында болгон. Сакифа күнү деп аталган бул өзгөчө күнү Азирети Саадтын агасынын уулу Азирети Башир бин Саад да Азирети Абу Бакрга бият кылган. Бизге жеткен сахих риваяттар боюнча ал күнү сахабалардын арасында эч кандай чоң көйгөй болгон эмес. Халифа тандоо маселесинде айрым тарыхчылар айткандай бөлүнүү да болгон жок. Мусулмандар арасындагы бир туугандык мурункудай эле сакталып калган. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайткандан кийин окуяларды дыккаттык менен иликтесек, Азирети Абу Бакр, Азирети Умар жана Азирети Саад бин Убаданын ортосунда эч кандай пикир келишпестик болгон эмес. Тескерисинче, сахабалардын ортосундагы биримдик ого бетер чыңалганы көрүүгө болот. Сахабалардын такыбалыгы, Алладан коркуулары аларды мындай нерселерден токтото тургандай күчтүү жана улуу эле. Халифалык мөөнөтү. Азирети Абу Бакрдын халифалык мөөнөтү 2 жыл, 3 ай 10 күнгө созулган. Алгачкы халифага жалпы бият, ант берүү. Хижрия 11 жыл, 13 Рабиул Аввал, 632 жыл, 8 июнь, шейшемби. Бир күндөн кийин шейшембиде Азирети Умар мечитте мындай деп сүйлөгөн: о ансарлар, мен силерге кечээ күнү бир канча сөз айттым. Бул сөздөр Алланын китебинен окуган, пайгамбарыбыздан уккан нерселер эмес, бирок мен пайгамбарыбыз арабызда болуп, иштерибизди башкарып, акыретке эң акырында кетээрин ойлочумун. Улуу Алла Таала арабызда түбөлүк кала турган Куранды жөнөткөн. Пайгамбарыбыз ошол китеп аркылуу биз баса турган жолду көрсөткөн. Эгер бул китепти бекем кармансаңар, улуу Алла силерди туура жолго кармайт. Ушуну жакшы билип алгыла. Алла Таала силердин ишиңерди эң жакшы кишиге тапшырды. Ал киши пайгамбарыбыздын жакын досу, сабыр үңкүрүндө чогуу болгон жан досу. Эми тургула, ага бият кылуу милдетиңерди орундаткыла. Азирети Абу Бакр халифалыкка тандалган соң 3 күн бою мечитте имам болуп: о ансарлар, биятыңарды силерге кайра бердим, өзүңөр каалаган кишиге бият кылсаңар болот, деп анан үйүнө кетчү. Алгачкы кутбасы. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанында жүрүп, андан укканын баарын иш жүзүнө ашырган Азирети Абу Бакр анын ордуна халифалыкка дайындалгандан кийин мечитте минбардын экинчи тепкичине чыгып, Аллага мактоолорду, пайгамбарыбызга салам дубаларды айтып, анан төмөнкү кутбасын баштады. Силердин эң жакшыңар эмесмин, бирок силерге башчылык кылууга шайландым. Милдетимди так аткаруум үчүн мага жардам бергиле, жаңылсам туура жолду көрсөткүлө. Чынчылдык, аманат, жалганчылык, кыянатчылык мен Алла Таалага жана анын элчисине баш ийгенимдей, силер да мага баш ийгиле. Эгер мен туура эмес иш кылсам, анда мага баш ийүүнүн кажети жок. Силердин
Ал сызыңар менден акысын алганга чейин күчтүү болуп эсептелет. О адамдар, мен дагы силер сыяктуу инсанмын. Балким Алла элчиси жасаган нерселерди менин да аткарышымды талап кыласыңар. Албетте, Алла пайгамбарыбызды тандап, бүткүл ааламдарга жөнөткөнү шексиз. Аны баардык апааттардан сактады. Ушуну жакшы түшүнүп алгыла, мен жаңы бир нерсе алып келбейм. Менде мурунку нерселерге байланам. Көңүл бургула, мени тукурган бир гана шайтан бар. Ал мага келгенде менден алыстагыла. Кана эмесе намазга тургула. Алла бизге мээрими, ырайымы менен мамиле кылсын. Халифалыкты кабыл алышынын себеби. Hazreti Abu Bakr халифалыгы тууралуу мындай деген: О адамдар, Аллага ант болсун, халифа болууну эч ойлогон эмесмин. Мындай нерсени каала баганым үчүн жашыруун болсун, ачык болсун, Алла Тааладан сурандадым. Бирок пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайткандан кийин бузукулук, башаламандык чыгып кетүүсүнөн кооптондум. Башчылыкта жыргап жаткан жерим да жок. Негизинен күчүм жетпеген ишке киришип алдым жана Алланын жардамынан башка таянар эч нерсем жок. Hazreti Айша бул абалды арабтар динден баш тартышты. Иудейлик менен христиандык көтөрүлүп, бузукулук башталды. Пайгамбардан ажырап калган мусулмандар кыштын күнү жамгырда калган койлордой абалда турду. Акырында Алла аларды кайрадан Абу Бакрдын айланасына топтоду деп сүрөттөгөн.